Камера каратаңыз. Адилет тамак үстүнө келип сен менен маектешкени турам азыр. 2000'дер кандай да келдиңер? 2000'дер жашта дайындык менен келдим. Болгон аракет үстү оюн үстүндө. Баягы 2000'дердин спонсорлору барбы? 2000-жылкылар тыйын чогултуп беришти. 4 район чогултту. Ошол эмеден 4 райондан бир амир сап шайлап балдар желектеп келдик бизди. Көрүсү аракет кылып атабыз. Аттарыңар кандай? Болгон аттар чогулттук. Баягы элге таанылып калган аттардан кайсылар ойноп атат силерде? Элге таанылып калган аттардан Таяныч бар. Өмүрбек чабып жүргөн ат. Айтегин минген кой күрөң бар. Ошол аттар менен келдик. Жакшы. Жигиттерденчи? Баягы чоң клубтарда ойноп жүргөн жигиттерден. Чоң клубта ойноп жүргөндөрдөн 4-5 бала бар. Адамбек, Сыймык, Өмүрбек. Ошондой. Бекзат бар. Игиликте ойноп жүргөн. Аты жети балар. Машинага ойноп жүргөндөр. Жакшы экен. Анан баягы республикалык деңгээлде да муундар оюндар болгон атат. Ал жакка таластан канча жигит катышат? Сүйлөштүңөрбү? Буюрса ал жакта чечип калган. Таластан буюрса 4 бала ойнойт. 2000. Өмүрбек, Адамбек, Сыймык. Өзү ойнойт. Азыр эми 95-жылкылар менен оюн талаасына чыкканы турасыңар. 95'лер дагы жылдыздуу, баягы күчтүү жигиттерден куралган команда экен. Кандай оюн болот деп ойлойсуз? Ал байкелер менен күчтүү оюн болот го. Мыкты байкелер бар, мыкты команда келип тур алардан да. Күчтүү балдар. Өсүп жүргөн байкелер. Сборныйда ойноп жүргөн байкелер көбүнчөсү. Күчтүү оюн болот го. Көк бөрүчү катары сизден сурайын да, бул турнирде улуу муундардан кимдер күчтүү? Байкелер күчтүү го дейм. 86-лар. Жаш муундардан кимдер күчтүү болуп атат? Жаш муундардан командалар баары эле бирдей го. 4 команда калды азыр. Ошо күчтүүлөр чыгат го финалга буюрса. Жакшы экен. Ийгиликтер болсун. Ийгилик каалайм 2000-жылкы.